Рахмат, Азат Акозович. Урматтуу Назарбек Камалдинович, сиздин кесибиңиз эмне негизи? Меники мамлекеттик муниципалдык башкаруу. Экономика тармагында билимиңиз барбы? Экономика тармагында менеджмент академия управления президентин бүткөм. Анан негизи финанс экономикалык системада 13 жылдан берки тажрыйбам бар, иш тажрыйба. Рахмат. Эмне себептен сурап атам, бул эми экономика тармагы бул Кыргызстандын ар бир булуң бурчуна кирген, ар бир тармакка кирген бул чоң министрлик да. Ошондой эле бирок бүгүнкү күндө министрлик өз кызматын толук кандуу аткара албагандай сезилип атат. Мен бул бүгүнкү тема боюнча айтсам, мисалы ошол эле субсидиялар жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу боюнча экономика министрлиги кандай иштерди жүргүзүп атат? Бул мыйзам боюнча эч кандай чара көрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө ээптин алкагындагы келишимдер менен ишке ашырылат компенсациялык чараларды көрүү боюнча. Ал деген ошол арыздануучу ээптин комиссиясына кайрылып, ал жерде департамент, ички рынокту коргоо департаменти бар. Ошол департамент иликтөө жүргүзүп, иликтөөнүн алкагында үчүнчү мамлекет бизге товарды экспорттоп атканда субсидия колдонулуп аныкталгандан кийин гана ошол компенсациялык чаралар колдонулат. Рахмат. Бүгүнкү күндө кайсы ишканаларга бюджеттик субсидиялар бөлүнүп берилди? Канча сумма? Бүгүнкү күндө Майлуу суу ишканасына 1 миллиард сом бөлүнүп берилди. Андан сырткары ушул Кыргыз индустрияга дагы 1 миллиард. Биз ушул комитеттин жыйынында, көчмө жыйынында, ошо сиз айтып аткан Майлуу суу лампа заводуна дагы жеринен көрүп келдик. 1 миллиард сом оңой акча эмес, бирок акыбалын көрүп келдик биз өзүбүз менен. Сиз баргансызбы ошол жерге? Мен Майлуу суу заводуна барган эмесмин, бирок ал боюнча ал компания менен иштегем. Себеби моундай кылып туруп, бетке кармап туруп 1 миллиардты Майлуу сууга бердик деп айтканыңыздар уят өзү. Ал жердеги берилгенден кийин кандай иш алып барылды ал жердечи? Бир эң артта калып кеткен, бир 10 жыл эч ким барбагандагыдай эле бир чоң бир ишкана ошондой акыбалда турат. Мына биз урматтуу коллегалар менен барып өз көзүбүз менен көрүп келдик ошол жерде. Жетекчилигинин ою башка, замыныкы башка, коллективки башка, 3 башка. Андан башка субсидия кыла турган ишкана жокпу мамлекетте? Кыргыз индустриянын акыбалын көрдүк. Бул жерге келип жетекчиси ар кандай нерсени айтып кетти. Бул жерге келип алып биз менен спорлошот. Мамлекеттик кызматкер болгон бул эсеп палатасы чыгарган чечимди мен сотко берем деп алар да айтып атат. Кандай түшүнсө болот? Анан эми андан сырткары азыр мына биздин урматтуу коллегабыз айтып кетти. Өзү күйүп канчалаган ушундан алдыңызга алып келип алып туруп, көргөзүп туруп айтып атат. Бул бирден бир гана бир частьын айтып атат. Мамлекетте болуп аткан бир эң көзгө көрүнүктүү суу боюнча эле айтып атат. Толгон токой товарларда бардыгында ушул көйгөйдө. Мына кондитерский изделиялар боюнча Өзбекстан Республикасы, алардын экономика министрлиги ушунчалык катуу иштейт экен. Ар бир үйдө мини цехтерди ачып алып туруп, биздин чоң рынокко чыгып атат. Строй материалдар, мебелдери, сүт азыктары, кандай маселе болбосун, чындыгын айтканда биздин базарды полностью ээлеп алды. Туура, биз эми келишимибиз бар, достук мамиледебиз. Эмне себептен алар келип атат? Биздин өзүбүздүн атамекендик өндүрүүчүлөр товарын толук кандуу базарга алып чыга албагандыктан алар келип атат да. Элибиз муктаж товарга. Өзүбүздө жок болсо алабыз да. Керек болсо ошо Америка, Англия каяктан болсо дагы алып келебиз. Бизнесмендер алып келет. Эгерде сиздер мондай бир аты бар, бирок ичинде эч кандай бир кыймылы жок, пайдасы жок ишканаларга бербей, жеке ишкерлерге же ушуга окшогон бир
майда ишканалардан баштасаңыздар, ошо 1 миллиардты жок дегенде 100 ишкерге же болбосо бир 500 ишкерге по частьтан бөлүп берсеңер, жалпы коомчулукка, элге жеңил болмок да ушул нерсечи. Анан эми бардыгын чогулуп туруп эми бир мамлекеттик ишкана деп туруп берип койгон менен ал жерден результат болбой атат да. Ал өзү итак иштеп келген да. 1 миллиард сомду алып алып туруп деле эч кандай бир элементарный бир дарбазасын краскалап актап койуп болуптурго. Алдындагы чөптөрүн оруп койуп болуптурго биз барганда. Уят да эми ал нерсечи. Ошону эми сиздер берип атасыздар. Сиздердин мисалы компетенцияңыздар акчаны бөлгөндөн кийин барып ошону дагы бир контролдоп койсоңуздар жакшы болмок да. Көзөмөл керек болуп атат. Эми биздин урматтуу президентибиз какшап атат. Барып туруп безилдеп айтып атат. Сиздер алардын колуна кол, бутуна бут болуп туруп барып жардам берсеңиздер жакшы болмок да. Кээ бир ушундай кайдыгер жетекчилердин айынан жалпы мамлекет аксап атат да. Чындыгындачы моюнга алыш керек да. Анан эми азыр эки эле багытты айтып атасыз, кыргыз индустрия менен майлуу суу лампа заводун. Андан башка дагы мындай пландаштырган же болбосо да эми бериле турган барбы дагы бир атай турган бир 3-4 сектор, 3-4 тармак? Андан башка мен айтып аткан азыр айыл чарбасынын каржылоо долбоорунун алкагында дагы кайра иштетүүгө субсидия каралат. Каралган, бөлүнүп берилет сиз айткандай ишканаларгачы. Чындыгында сиздер ушундай жакшы бир ар кандай темаларды алып келип атасыздар. Кандай мыйзам долбоорлорун алып келип атасыздар. Мисалы депутаттар бардыгыбыз эле колдоп берип атабыз, бирок ошол нерсе аткарылбай атат да, ошол мыйзамдар толук кандуу иштебей атат да. Чындыгын айтканда биздин жеке ишкерлер эле өткөрүп атат, мисалы машина завод курабы, же болбосо бир цемент завод курабы, же башка кылабы, биздин жеке тарап иштеп атат. Силер только мониторинг кылып атасыздар. Алардын жумуштарын показательный кылып туруп алып келип, мондай жумуш кылып атабыз деп атасыздар. Азыр урматтуу коллегабыз айтып кетти, мына 7 орун басар. Эми 7 орун басар болгондон кийин тыкылдатып чыгарып койсоңуздар болот да. Кудайга шүгүр, акча бар, акчаңыздар бар экен, мамлекет бөлүп атат. 1,5 миллиард сом. Бюджетиңиздер чоң экен, ошого эми жакшыраак аракет кылсаңыздар жакшы болмок. Мисалы ошол эле аскердик өнөр жай тармагы, мисалы кандай багытта турат бизде, аларды контролдоп атасыздарбы? Барбы ошондой? Аскердик өнөр жай тармагына? Бар. Канча сумма бөлүндү? Аларга бүгүнкү күндө сумма бөлүнбөйт, бирок колдоо көрсөтүлөт, фискалдык жана башка чаралар менен колдоо көрсөтүлөт. Дастан, ошол эле ШЗ. Алар уже экспортко чыккан компаниялар да. Сиздерде ушул 1 жыл аралыгында, сиз го эми 3 ай болуптур келгениңизге, бир мамлекеттин тармагында турган бир күчтүү бир жеке ишканага бир колдоо көргөздүңөрбү? Насыядан сырткары же бир салык түрүндөбү, же болбосо дагы бир иш кагаздарын толтуруу боюнчабы, бир завод фабрика ачып аткан бир жеңилдиктерге бир аракет жасап көрдүңүздөрбү? Ошондой бир сиздер мактанарлык жеке ишканалар барбы, мамлекеттик эмес? Бар, албетте. Бардык ири ишканалар көзөмөлдө, бардыгына колдон келген жардам берип атат. Мисалы Кадамжайдагы сурма комбинаты боюнча, ошол жактарга инвестиция тартуу боюнча иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Автомаш радиатор ишканасы менен иштер жүрүп атат. Ал уже промышленный кооперацияга кирип атат ээптин алкагындагы. Майлуу сууга өзүм айткандай жардам берилип атат. Андан башка чоң ишканалардан бизде мисалы үчүн азыр эмеде металл чыгаруучу ишканаларга жардам берилип атат да, тоже. Металл кара металлдын сыныктарын, аткутторун биз тыюу салганбыз, чыгарбайбыз деп, сырье болсун деп. Назарбек Камалдинович, бул жерде эми мен сизге сын айткым келбейт, болгону эми ачуу чындыкта сиз туура кабыл аласыз деген ойдомун. Эгерде дагы көйгөйлөр болсо, мындай ортого салсаңыз, мындай биргелешип анткенде ушул биздин ишкерлерге мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө жардам беребиз. Ошо кайдыгер карабай, могу 7 замминистр бир олтуруп, министриңиздер менен биргеликте бир алдыга кадам таштасак жакшы болот да. Ачыгын айтканда, алдыга жылыш жакшы болбой атат сиздер тармактачы. Рахмат.
Туура айтасыз, биз макулбуз. Рахмат. Анан кайра кол